Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Ош шаарынан анча эмес алыс жерде жайгашкан, Кара суу базарынын жанында жайгашкан Тельман айылынан сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге мына ушул сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйгө келүү жолун, тактап айтканда адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Кара суу базарынын жанында жайгашкан Тельман айылынын кире беришинде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара сууну көздөй бул жака карап түз келе бересиздер. Кара суу базарын көздөй бул жака карап түз келе бересиздер. Түз келип атканыңыздарда бул жер Кара суу базарынын центри, кечиресиздер, Тельман айылынын центри болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул эле жолдун сол тарабында Россия аталышындагы заправка турат. Бул жер Тельман айылынын центри. Сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйгө барыш үчүн сиздер мына ушул Россия аталышындагы заправканын бет маңдайындагы тушундагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында 10-көчө жайгашкан. Ошол 10-көчөгө кирип бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Бул көчөнүн жанында өзүңүздөр көрүп атасыздар, автомойка турат, анын жанында магазин турат. Ушул жерди болжолдоп келе бересиздер. Ал эми ушул эле жол менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, Кара суу базарына карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан көрсөткөн мына ушул 10-көчөгө киресиздер, дагы ичкериге бир болжол менен бир ичкериге 200 метр кирип келгениңиздерде ушул эле жолдун оң тарабында, тактап айтканда 30-даректе жайгашкан жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Ушул үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы өзүң. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Сатыкка койдум. Жакшы, өтө сонун. Алгач мына көчө тууралуу маалымат берели. Көчөлөрү кеңири экен, Кеңири. Шербендер төгүлгөн экен. Бул жакта арыктар дагы бар экен. Суу агат, Жакшы, өтө сонун. 5 бөлмөлүү жер үй. Бул жакта чек араларын көрүп атасыздар. Бул жакта Варатанын бул жагы сиздердин жериңиздер болуп калат. Бул жакта болсо үй менен бүтөт экен, чек арасы. Варатага чейин. Варатага чейин экен, жакшы. Жүрүңүздөр, анда эмесе ушул үйдүн ичине кирип толук маалымат берели. Бул жерде кандай условиялар бар экен? Ичинде Бул жактан суу агат экен. Варатанда жакшысын коюпсуз, бийик болуп, чоң болуп көрүнүп турат. Жакшы. Үйдүн алды дагы кеңири кенен экен. Түз кирсеңиздер, бул жакта времянка, бул жакта болсо чоң үй жайгашкан. Жери канча сотук экен? жери 4 сотук. Жери 4 сотук, Жакшы, өтө сонун. Үй дагы жол жакта карап турат экен, жакшы, өтө сонун. Кандай условиялар бар? Суу, свет, газ дегендей. Суу, свет, газ бар. Суу, свет, газ. Канализациячы? Канализация жок. Суу, свет, газ бар экен, жакшы, өтө сонун. Газ келе элек, сыртта. Центр жолго келгенби, жагандай? Центральный жол. Ичкери жака Кудай буйрса келет, Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, суу, свет бар экен. Газ дагы ичкерки көчөгө кирип калат экен, Кудай буйрса. Алгач сиздерге мына ушул чоң үй тууралуу маалымат берели. Жери 4 сотук деди, условияларын айттык, суу, свет, газ бар экен. Айтыңыз, жака, бул үй салынганына канча болду? 3 жыл болду. 3 жылга жаңы экен да? Жаңы, 2 этажга ылайыктап салынган негизи. Сейсмол поястары куюлган, Бардыгы даяр. Даптар, Үстүн ачып эле 2 этаж эски улайм десе, уласа болот. Сразу эле 2-нчи этаж кылып улап кетсеңиздер болот экен, ардактуу замандаштар. Атайын ошого салынган экен. Деги эле бүт бардыгы даптар. Канча бөлмө? Так 4 бөлмө, мына киребериши менен 5 да. 4 бөлмө экен, ошондо. Плюс холлу бар экен, киребериши. Жакшы, өтө сонун. Бышык менен тургузулган. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар. Бул үйдү көрүп, подвалы бар экенби деп мен ушинтип ойлопмун. Подвал жок, просто фундамент атайын бийик куюлган экен, Жакшы, өтө сонун. Крышасы болсо тернике менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы даярдалган. Жакшы, өтө сонун. Бардыгы өзүбүз жашайбыз деп бардык немелерди кымбат немеден коюп турганбыз, шиперлер, российский. Жакшы эле расход кылгансыздар, Расход жакшы. Узун турасын канча дедиңиз? 12-ге 9. 12-ге 9 экен, жакшы. Айнек терезелери дагы пластик экен. Бул жакта жакшы бромдолгон бекем эшик коюлган. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе ушул үйдүн ичине кире берели. Мынакей достор, жанагы үйдүн ичине дагы кирдик. Бул жери прихожка болуп калат экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагы бир панорамный вид экен да.
Жакшы, өтө сонун. Айнек терезелери дагы баалуу айнек терезелерден коюлган. Бул үйдүн ичи азыр толтурулган экен да, даяр кылып. Толтурулган. Стяжка бериш керек экен да. Стяжка бериш керек. Жакшы, өтө сонун. Бул азыр биринчи киргенибиз, Пирхошкадан киргениңизде деле бул жагы конок бөлмөсү деп койсок болот экен, Жакшы, кеңири кенен болуп турат. Крышасын да көрүп атасыздар. Жакшы, өтө сонун. Экинчи кабатты да улап салып кете берсеңиздер болот. Бул жак кандай бөлмө, экинчиси? Булак негизи эки этаж кылайын десек, буяк кухня болот да. Эки этаж кыла турган болсо, бул жер кухня болот. Өтө сонун, жакшы. Эң негизгиси бышык иш менен тургузулуптур. Ушул жери жакшы. Мисалы эки кабат кылып курула турган болсо, лестницаны кайерге кылат? Лестницаны же өздөрү пландалабы? Усталар өздөрү неме кылып берет да. Жакшы. Эми өзүңүздөр алган адамдар өзү кайерine коет ошону. Өзүнүн табитине карап, Жакшы, өтө сонун. Бул жакта болсо 3-чү бөлмө жайгашкан. Мынакей достор. Бул жак менимче бир спальный болуп калат экен. Детский. Спальный болуп калат экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, кеңири кенен. Бүтпөгөн үйдү алгандын дагы жакшы жери бар, өзүңүздөр билесиздер. Алып, каалагандай кылып ремонт кылып алсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап. Акчаңыздар кеңири болсо, жакшы ремонт кылып аласыздар. Бир аз акча тартыш болуп аткан болсо, бир аз эле бүтүрүп кирип жашай берсеңиздер дагы болот. Өтө сонун. Жакшы. Бул ошондо 4 бөлмө болот экен, 4 бөлмө. Мына Пирхошкасы жактымы? Бул жактарга бир шкафты коюп, бут кийим тизгичти коюп койсо сонун болот экен, Пирхошкасы дагы кеңири кенен экен. Бул жагы дагы бир панорамный вид болот экен. Өтө сонун. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе мына ушул брондолгон бекем эшикти ачып, үйдүн сыртына чыга берели. Мынакей достор, үйдүн алдына да чыктык. Үйдүн каптал тарабы мына ушундай көрүнүштө болуп калат. Айнек терезелери көп экен, жакшы. Үйдүн 4 тарабын тең карап отура берсеңиздер болот үйдүн ичинде. Ал эми бул үйдүн аркы тарабы болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул песка блок менен үйдүн ортосунда 2 метр аралык бар экен. Азыркы учурда бул жерди убактылуу ажалкана кылып колдонот экен. Негизи аркы тарапка болот, бурчка. Негизи ушул ажатканын артында өзүнүн ажатканага ылайык орду бар экен. Аны азыр дагы көргөзүп беребиз. Эң негизгиси үйдүн артында аралык бар экен. Жакшы. Бул жерге дагы бир кеңири экен, бир огород кылсам болот экен, Бизденкилер дегиби? Ал жака өзү неме түшөт. 3 очок. 3 очок. Жакшы. План боюнча ошол жерге 3 очок түшөт. Үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай песка блок менен тосулуп, чек аралары такталып, үйдүн 4 тарабында тең адамдар, кошулар жашайт. Анда бир маалымат айта кетейин. Азыркы учурда биз Телман айылында турабыз. Телман айылында билесиздер, чектердин баалары өтө кымбат. Азыркы учурда бош чек дагы саналуу эле калган. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Бул кошумча фундамент экен да. Бул жерде 3 бөлмө экен, Жакшы. Узун туурасы 10го 5 дедик, Онго 5. 10го 4 дедик окшойт. Узунлугу 10, туурасы 4 экен. Бул жака эмне салса болот экенби? Бир баня салса болобу? Мына биринчисинде баня түшөт өзү негизичи. А кийинкилери спальный. Жакшы, өтө сонун. Детский спальный кылып койсо болот. Эми өзүнүн табитине карап, Жакшы, өтө сонун. Эми ушул времянка тууралуу маалымат берели экен. Бул жакта времянка узун туурасы канча? Узун турасы бул 5ке 4. 5ке 4. Камкыш менен тургузулган. Крышасы тирнике менен жабылган. Бул жакта навес жасалган эndi жамгыр тийбеш үчүн. Светтер келген. Чечтер коюлган. Келип эле жашай берет экен да? Келип эле жашай берет. Жакшы, жүрүңүздөр, анда эмесе ушул времянканы да көргөзүп берели. Времянканын сырты кумшубак болгон экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул бөлмөсү кенен экен, Азыр турумдук. Азыр бул бир бөлмөбү? Бир бөлмө. Жакшы, өтө сонун. Дубалдары бадам съемка экен. Асты кандай болуп калат бул эке? Асты просто линолеум салып койгон. Линолеум, линолеум экен. Жакшы. Бул жак печкасы бар экен да? Печка. От жагып, үйдү жылытып, тамак кылса болот экен, Жакшы, өтө сонун, мынардактуу замандаштар. Времянкада да жашай берсеңиздер болот экен, наркы үй бүткөнгө чейин. Жакшы, өтө сонун. Документ кимдин атында эке? Документ менин атымда өзүмдө. Документинен проблема жокпу? Бардыгы жакшы, эч проблемасы жок. Жайында бардыгы. Анан үй алардан мурун коңшуларына кара дейт да. Коңшулар кандай? Коңшулар өтө сонун. Бай ичип келип ызычуу кылбайбы? Жок, тынч, жакшы немелер. Жакшы эле адамдар, Жакшы, өтө сонун анда. Анан варианты бар, если кандай вариант эке? Эмнеге алмашасыздар? Оштон
Квартира болса алмаштырабыз. Оштон квартира болса алмашасыздар. Жакшы, өтө сонун. Ушуну да эске алыңыздар. Бул жакта үйдүн эси айтып атат. Үйдүн арт тарабында өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 метр аралык бар экен. Бул жакта көргөзүп бердик. Эми баасын айтың, ака. Баасын 40 миң деп атабыз, кеми бар. 40 миң доллар, а? 40 миң. Жакшы, өтө сонун. Мынакей достор, 40 миң доллар экен. Кеми болобу анан? Кеми бар. Жакшы эле жүрүп бересиздер, а? Анан дагы бир суроо берейин. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп калат, ака? Мечит, мектептер жакын эле, о центральный жолго жакыныраак. Пешком эле барып келе берет. Пешком барып келет. Баардыгы бар экен. Кара суу базарга бир 5 мүнөттө жетип калат, а, машина менен? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Өтө жакшы. Анан маршруттук каттамдарын билесиздер. Маршрут келет, она нарк көчөгө чейин базардан. Кааласаңыздар Кара суу базарына барат маршруткалар, таксилер дагы бар. Кааласаңыздар Шарга дагы барат. Маршрут такси боюнча эч кандай проблема болбойт. Тельманды билесиздер эми? Тельман 2. Тельман 2-ни билесиздер. Өтө өнүккөн жакшы айылдардын бири. Басы 40 миң доллар. Болуп тур экен ондо. Ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат айтканыңыз. Мынакей достор, биз сиздерге даптаяр болгон 5 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, бул жерге үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы 40 миң доллар, кеми болот, вариант жолдору дагы бар деди. Андыктан колдон чарбаңыздар, аракетти кылыңыздар. Сиз ойлонгуча бул жер үйдү башка бирөө алып коюшу мүмкүн. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Жакшы туруңуздар.